Ооба, мен чакырайынбы деп. Айманын комиссиянын жыйынтыгы менен азырынча комментарий бере албайм. Бизде андай маалымат жок. Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси кызматтан алынгандыгын кече күнү Өздүк булактар бизге кабарлаган. Бирок жергиликтүү бийликтин жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш кызматы бул маалымат тактала электигин айткан. Азыр жылуу ишканасы боюнча эч кандай бизде андай маалымат жок. Ал боюнча маалыматыбыз жок. Маалыматты мэрия бир күндөн соң ачыктады. Бул тармакты тейлеген вице-мэр Сонунбек Жунусбаев аталган ишкананын жетекчиси Бекмурза Эргешев убактылуу кызматтан четтетилип, ордуна милдетин аткаруучу катары ишкананын башкы инженери дайындалганын ырастады. Мэрия кызматтан четтетүүгө жылуулуктун температурасы себеп болгондугун айтышууда. Азыркы учурда текшерүү иштери башталыптыр. Жок, ал боюнча эмес. Азыр бул жерде башка дагы жылуулуктун температуралары боюнча бирок эми ал жерде комплексти караш керек. Жетекчинин күнөөсү барбы, жокпу, же башка тиешелүү, башка балким колунда иштегендердин жоопкерчилиги калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну комплекс карап атабыз. Азыр комиссия иликтеп атат. Азырынча комментарий бере албайбыз ал боюнча. Толук бүткөндөн кийин анан комментарий алат да. Себептен бул бир-эки ошол жылдык боюнча баягы өзүнүн пландуу текшерүү бар. Ошол бир 10-15 күндө чыгарса, ошондон кийин анан официалдуу түрдө биздин пресса берет. Буга чейин Бекмурза Эргешев Т-Медиа телеканалына интервью берип, бул жылы жылуулуктан көйгөй болбойт деп убада берген эле. Эми айып коюлуп, кызматтан четтеп калышы боюнча комментарий алууга аракет кылдык, бирок чалуубуз жоопсуз калды. Бизге келген маалыматтар боюнча мекеменин жетекчисине ирик көмүрдүн ордуна майда көмүр сатып алган деп айып коюлуп жатат. Ишкана бул сезонго канча тонна көмүр керектеш керек? Чын эле майда көмүр алынганбы деген суроолорго жооп издеп, ишканага барганыбызда кароолчусу эшигин бекитип алды. Болупту достор, hadi çıkıp girelim damga ekildi. Hoştaşma. 2 minut narысы бериш. Ишкананын маалымат катчысы жакын күндөрү маалыматты толуктап, суроолорго жооп беришерин билдирди. Эске салсак, мекеме Ош шаарынын бир бөлүгүн жылуулук менен камсыздайт. Аларда жалпысынан 88 откана бар. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.